Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыздар туугандар, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Бүгүн 1 декабрда Баткен шаарында майыптыгы бар жарандардын күнү белгиленди. Бул тууралуу шаардын вице-мэри Мансурбек Маматсаев билдирди. Ушул балдарга Баткен шаарынын мэри Мунузара Кылычтын демилгеси менен ушул демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бүгүнкү чараны уюштуруп жатабыз. Буга чейин ушул балдардын ата-энелери өздөрү акча топтоп майрамдык кылып берип келишкен. Анан быйыл ушуну Мунузара Кылычтын демилгеси менен быйыл ушул жергиликтүү бюджетте анан ушул демөөрчүлөрдүн несебеден уюштуруп берели деп макулдашылып, ушул Баткен шаарынын элдик кафесинде сыйлап жатабыз. Белгилей кетсек, жыл сайын 3 декабрда эл аралык майыптыгы бар адамдардын күнү белгиленет. Кадамжайда жаңы оорукана курулду. Кадамжай районунун Үч Коргон айыл аймагында жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жаңы имараты курулду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык аталган ооруканага үй бүлөлүк дарыгерлер, балдар бөлүмү жана балдар реанимациясы жайгаштырылат. Алар азырынча Үч Коргон жалпы дарыгерлер практикалык борборунун эскилиги жеткен имаратында жайгашып турат. Бул оорукананын курулушуна мамлекеттик казынадан 58 миллион сом жумшалды. Курулуш иштери жакынкы күндөрү толугу менен аяктап, оорукана пайдаланууга берилет. Кыргыз-Тажик чегарасында курман болгондордун жакындарына берилчү жөлөк пул көбөйдү. 2021 жылдын апрель айындагы 2022 жылдын сентябрь айындагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркагандарга ай сайын төлөнүүчү жөлөк пулу 3700дөн 5500 сомго чейин көбөйтүлгөнүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда жөлөк пул алчу категорияга кагылышта курман болгон адамдардын 18 жашка толуу элек балдары, курман болгондордун пенсия курагындагы ата-энелери, кагылыштан жабыркап майып болгондор кирет. Кадамжайда милиция кызматкерлери аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөттү. Облустук милициядан билдиришкендей, Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете электердин иши боюнча аймактык тескөөчүлөрү демилге көтөрүп, район аймагында аз камсыз болгон жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам берди. Жерине барып, ар бир үй бүлөдөн кабар алып, алардын мектеп окуучуларынын шарттары менен таанышып, азык-түлүк жагынан жардам берди. Район боюнча жардамга муктаж үй бүлөлөрдү аныктап, социалдык камсыздоо бөлүмүнө маалымат катары жиберилди. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.